8 апрелде bir нерсе болот деген аябай чоң мишмиштер, аябай чоң bir паника бар. Американын бийлиги бензинден көбүрөөк куйгула, тамак аш көбүрөөк сатып алгыла, продукты кылып алгыла деген жарыя берди. Анткени жерде свет өчөт, интернет өчөт, аябай чоң bir табигый кырсык болот деген bir жаңылык бар. Достор, мунун баары жалган. Баары жалган. Ошону айтып аткандардын баары көрүү үчүн, мындайча айтканда просмотр үчүн, катталуулар, жазуулар үчүн, подписка үчүн ошондой жаңылыктарды чыгарып атышат. 8 апрелде болгону мындай окуя болот. Күн бул жакта болот. Жер бул жакта, жерди айланып аткан ай күн менен жердин ортосуна туш келет. Күндүн бетин жаап калат. Болгону 4-5 секундка эле. Болду, ошол эле. Мындай нерсе жылына кеминде 2 жолудан, кээде 5 жолдан болот. Тарыхта болуп келген, келечекте дагы боло берет. Эч кандай паника кылыштын кажети жок. Жок видеолорду көрүп, өзүңөрдүн убактыңарды текке кетирбегиле достор. Менин каналымда илим, билим, технология жана түшүнүк боюнча маалымат берем. Ага чейин катталгыла, мүмкүнчүлүгүңөр болсо бөлүшө кеткиле. Башкаларга дагы пайдалуу маалымат жеткирели.